мурда бир жаңылыктарга же болбосо ар кандай баракчаларга мен дагы жазылып алчумун да. Анан ошол жазылып алган баракчалардан дайыма баланчаны өлтүрүптүр, баланча зордук зомбулук болуптур, анан бул жерде мынча киши өтүп кетиптир, анан мындай ошол жалаң жаманчылыктарды укчу болдум да акыркы күндөрдө. Анан бир топ болуп калды, ошол баракчалардан дагы чыгып кеттим. Анан өзүмдү аяп баштадым. Аяп баштадым дегенде кандай дайыма бир укканың кайсыл бир деңгээлде кабыл албайын десең дагы биз адамбыз да, мээңдин бир бурчунда, жүрөгүңдүн, жан дүйнөңдүн бир бурчунда кала берет экен. Кээде эртеден кечке бир жаңылыкты ойлонгонго дагы учур болуп калат да, ойлонуп жүргөн. Кээде түшүңө чейин кирип кетет бир нерселер дегендей күндүзү болгон. Ошондуктан урматтуу айымдар, кээде мырзалар, балким сиз дагы өзүңүздү, жан дүйнөңүздү, жүрөгүңүздү, оюңузду, акылыңызды аяганды чакырат элем. Аё деген эмне? Бул аё деген кандайдыр бир көрсөтүүлөрдү көрбө, коркунучтуу кинолорду көрбө, же болбосо дайыма бир сериалдардын ичине кирип бир жаман сериалдарды дагы көрбө. Анын ордуна кайсыл бир учурда баягы жаман негатив жашообузда толуп кетти, анын ордун позитивке толтуруп комедияларды көргөнгө же жакшы бир пайдалуу маалыматка жыктолгон, бизди өстүрө турчу нерселерди көрүүгө чакырат элем. Ошол эле учурда кайсыл бир темаларды, ошол темалардын ичине кирип дагы бир баракчаларга жазылып, анан келиндердин армандарын же болбосо дагы бирөөлөрдүн армандарын угуу, ошол баракчалар дагы сизге өзүнүн зыянын тийгизет жана жашооңузда сизди кандай адамдар курчап атат. Тегерек четиңизден сиз эмнелерди угуп атасыз, эмнелерди билип атасыз. Эгер тегерек четиңизде жалаң сизге өзүнүн жаман эле нерселерин айтып, жанындагылардын баарын жамандап, наалып жүргөн адамдар бар болгон болсо, ошолордон качып кетиңиз дейт элек да. Себеби адам эмнени укса, эмнени көрсө, ошол, эмнени жесе ошол да. Ошондуктан дагы бир ирет тамактарыбызга көңүл буруп, жана жаныбыздагылар бизди жаман маалыматтарга толтурбасын. Биз алар үчүн жаман маалыматтарды уга берген кутуча болуп калбайлы деп. Кээде көңүлүн аяп, бирөө келип бирөөнү жамандаса, деп угуп коесуз го. Ошолорду тескерисинче укпаганга же келип айтайын деп атса, мен мисалы мындай кылчумун да. Келип эле бирөөнү жамандаса, ай, сен аны жамандабай эле кой, кел андан көрө мындайды сүйлөшөлү деп. Анан кээде ушундай бир ушактарды айта турган нерселер адамдар болуп калса, кой кыздар, ушуну айтпай эле коелу дагы, анан башка нерселерди жасайлы, андан көрө пайдалуу нерселер жасайлы деп атып, азыр жалаң аудио китептерди угуу, видеодон пайдалуу, YouTube'дан пайдалуу видеолорду көрүү, адам өзүн кантип өстүрө алат, адам өзүнүн кандай көңүлүн көтөрө алат, адам өзүнүн кичине көйгөйлөрүн кандай чече алат, ушулар жаатында, финансы жаатында болсун, жан дүйнө жаатында болсун, адам өнүгүүсү чексиз да. Дүйнө жүзүндө ушунчалык көп акылдуу, уникалдуу адамдар бар, ушунча көп тилдерди билген адамдар бар, бир эле учурда 5-6 тилди билген адамдар бар. Ал эми биз болсо кээде кыргызчаны билип, орусчаны дагы билбей калып атабыз. Ошону билгенге дагы аракет кылбай калган күндөрүбүз болуп атат. Англисче, французчаны коелу да. Ошондуктан жалпы мени көрүп жаткан инсандар, силерден кичинекей суранычым бар. Өзүңүздөрдүн жашооңуздарды уулабастан, жалаң жакшы маалыматтар менен, жакшы адамдар менен толтургула. Анан кээде болуп калат, өтө жакын адамың сенин жаныңда болуп, андан качып кутула албайсың. Бирок ошондой болсо дагы өзүңүздөрдүн кичинекей дүйнөңүздөрдү куруп алуу. Ал эми 24 саат бою жанында боло албайсың да. 24 сааттын бир 12 саатын билбейм, ал киши уктап калат, же бир башка учур. Ошол учурларда дагы өзүңүздүн тегерегиңизди, жан дүйнөңүздү гүлгө орнотуп алуу чоң жакшы пайда берет. Анан жаман депрессиялар, стресстер эмнеден келип чыгат? Анын баардыгы жумушсуздуктан келет, башкача айтканда бекерчиликтен келет, жалкоолуктан келет. Эгер такыр эле эчтеке кылганга эчтеке таппай атсаңыз, көчөгө чыгып бир жерден таштандыларды көрсөңүз, ошолорду тазалаганга, бир бактарга суу куйганга, жаңы жашылча отургузганга, бир нерселерди отогонго, же таза абада басканга, жөө басканга көбүрөөк, же жакшы адамдар менен баарлашканга убактыңыздарды бөлүңүздөр. Сиздерди терең урматтайм. Себеби менин баракчамда жалаң өзүн өстүргүсү келген адамдар бар. Жашооңуздарга жалаң гана жакшылыктарды каалайм. Мен Нурзат Токтосунова.